Дал ушундай кыйын кезеңде ааламдын жаратылуусунун максаты болгон Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям эл арасынан обочолоп, үммөттөрү кийин Нур тоосу деп атаган тоодогу Хира үңкүрүндө санаага батып, көк жээктен көзүн албай кутулуунун алтын таңын күтүп жаткан болчу. Мухаммед пайгамбар ошонун баарын көрүп билип турду. Бирок канткенде ушундан чыгабыз деп фикир кылыш керек болду. Эмне кылышты билбеди. Бирок күттү, ойлонду, пикирленди. Балким ушул элге бир куткаруучу келет деп ошону күтүп, айтор Кудайдан жакшылык күтүп атты. Бирок ошол убакта анын колунан келбей атты, бирок аракет болуп атты. Адамдарда урматтуу бир тууган иш кылгандан мурда пикир болуш керек. Адамдарда кыймыл аракеттин революциясынан мурда аң сезимде революция болуш керек деген сөз. Мухаммед пайгамбар ойлонуп атты. Дал ушундай кыйын кезеңде ааламдын жаратылуусунун максаты болгон Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям эл арасынан обочолоп, үммөттөрү кийин Нур тоосу деп атаган тоодогу Хира үңкүрүндө санаага батып, көк жээктен көзүн албай кутулуунун алтын таңын күтүп жаткан болчу. Балким ал ошол кезде башын саждага коюп, жаратканга жалбарып, адамзатты куткарар бир жол башчыны тилесе керек. Адамзатты куткарар бир жол башчыны тилесе керек. Бухари менен Муслимде ушул тууралуу айтылганда, ал ибадатка берилип, обочолонуп, сана тартчу деп баяндалат. Пайгамбарыбыз үммөткө гам кылат эле. Урматтуу бир тууганым, эл доңдогондон мурда биринчи гам кылышың керек. Сенде гам болуш керек. Элге дин жетсин деген ой болуш керек. Ой кылбай туруп дават кыла берсең, сүйлөй берсең болбойт. Биринчи адамдарга гам кылыш керек. Пайгамбарыбыз бизге гамды үйрөтүп атат. Канткенде адам улуу оңолот. Адам канткенде бактылуу болот. Канткенде биз Кудай Таала бизден ыраазы болгондой жашайбыз деген бизде гам болуш керек. Ооба, Алланын элчиси кээде бир нече күндөр бою Меккеге кайтпай, ошол жерде калчу. Азык түлүгү түгөнгөндө гана кайтып келип, өзүнө жеткиде азык түлүк алып кайра үңкүргө кетчү. Балким ал жаратылыштын максаты менен адам заттын жүрөк заткан оор абалын ойлоп, далай санаага баткан чыгар. Өзгөргөн нарктар, нарк деген каада салттар. Ошол кездеги коомчулукта адамдар ортосундагы жакшы сыпаттар жапайы жоруктарга орун бошотуп, нарк түп тамырынан алмашып калган болчу. Кудум биздикиндей. Адал оокат менен бата бере турган убакта арам оокат менен тоз айта турган болуп калбадыкпы? Нарк өзгөрүп калды. Баалуулук өзгөрүп калды, урматтуу бир тууганым. Эгерде бирөө үй той кыла турган артисттер чыкыра турган болсо акчаны барын саят, анан жетим балдар үйүнө бир тыйын берип койбой турган адамдар пайда болуп калды, урматтуу бир тууганым. Аялдар үйлөрүндө манты жасаган тамак ашы менен кийим кечеги менен сасып жүрө берет, а көчөгө жасам чыга турган болуп калды. Үйдө жуунуп койт, көчөгө чыкпас, урматтуу бир тууганым. Бирөө көчөгө чыга турган болсо жасана турган болуп калды. Нарк өзгөрүп калды. Баалуулук да тегерден тескери болуп калды. Эркектер, урматтуу бир тууганым, көчөгө адамдарга мактана турган болуп калды. Рия деген нерсе кадимки ишке ашып, ошол балким саясаттуулук, хикматтуулук, дипломатия болуп, адамдарга баалуулук эсептелип калды. Нарк өзгөрүп калды. Кара. Ошол кездеги коомчулукта адамдар ортосундагы жакшы сыпаттар жапайы жоруктарга орун бошотуп, нарк түп тамырынан алмашып калган болчу. Ошондуктан жат жоруктар менен жаман иштер жакшы саналып, жакшылыктар менен адамдык сапаттар көрүнө бут алдында тепсенди болуп, кой кайтарган чабан мыкаачылардын азуусунда калып жанталашкан заман эле. Беадептик, зына жана ушундай бузук иштер кеңири жайылгандыктан көптөгөн адамдар ал тургай өзүнүн чыныгы атасынын ким экендигин да билишчү эмес эле. Атасынын ким экендигин билишчү эмес, урматтуу бир тууганым. Ошого биз дагы жетейин деп калган болчук бир доордо. Ошого жетип эле калган болчук бир доордо биз. Бир тууганы ким экенин билбейт, атасы ким экенин билбей калат, нике деген жок, ким демгенин билбейсиң, бала бакчага барганда, же башка жерде билбейсиң, роддомдо билбейсиң, апар эмиз аткан сүйүк сатып берип аткан, башка кылып аткан, ушундай болуп аткан. Ата тегин таза сактоонун асыл салты түп орду менен унутта калган. Арак шарапка берилүү жана кумар оюндары ашкере жасала берчү дайым демек иштерден болуп калган. Арампоздук, сүткорлук кадимки көрүнүшкө айланып, ар түрдүү айлекерликтер менен башкалардын канын соруу ал коомдо кыраакылык жана акылдуулук катары бааланчу. Бизде дагы ушундай. Кимдеги адамдарга процент берип алдай турган болсо, иштей турган болсо, бийликке жетип алып, ушинтип жанагыда эме кылып менчтештирип ала турган болсо, бул акылдуу болуп кала турган болду. Эптеп кууругучакка жетип алган болсо, бул эстүү акылдуу болуп калды. Өзү ууру, баарыбыз билип турабыз, бирок ага урматтап мамиле кылабыз. Анткени бизде баалуулук өзгөрүп калды. Да урматтуу бир тууган, бизде дагы жакшы,
Жаман bizde. Бирок биздин жаманыбыз кээ бир жерлерден жакшы. Bir dostum aytat, chet өлкөнү көп кыдырат. Кээ бир аймактарда адамдар дейт, бийликтегилердин атын айтканда ушундай сыймыктанып айтышат экен дейт. Паланчы облустун губернатору, анын орун басары, палан түкүн менен жолугучу экен дейт да. А bizde ага көп деле маани бербейт. Кудайга шүгүр биздин кыргыз коомчулугунда губернатор деген башка деген бир элдин кызматчысы катары гана байланып калды, урматтуу бир туугандар. Ал эмес депутат деген bizde мурдагыдай болбой калды. А bizde алымдардын кадыры жогорулап, паланча алым, паланча молдо деген сөз бар деп айтса, неужели деп таң калат. Аларда молдо урматталбайт экен да. Bizde жаман абал. Бирок биздин жаман башкалардан көп жакшы, урматтуу бир тууганым. Бирок ошого мактанып кетпешибиз керек. Абалдын ондол дайым аракет кылыш керек да. Баалуулуктар өз ордун алыш керек. Арампоздук бар, сүткордук деген азыр мактанып жазып ачат башка кылып. Сойкулук дегенде кадимкиде жазып ачат, урматтуу бир тууганым. Арактар болсо эң кымбат жерлерде турат, мисалы үчүн чынбы? Эң ресторан төрүндө арак турат, барсаң. Кымбат ресторандарда. Ошол ушунда баалуулук болуп калды. Ушунун баарын жөнгө салып, коомчулуктун дартына даба болор парасаттуу жол башчыны зарыга күткөн заман болчу. Коомдун бул мактаждыгы акыры чегине жеткен кезде жараткандын мээрими белги берип, жер титиреп, эки аламдын жол башчысы болгон Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарлык вазифасы менен адам затты караңгылыктан куткарууга жөнөтүлдү. Албетте, анын келүүсү менен бүт баары өзгөрдү. Залкар акын Ахмед Шауки, бул мисирлик акын, өзүнүн бир ырында пайгамбарыбызды төмөнкүдөй даңазалайт. Көз жарып чындык, чайынды нурга бүт алам, кылымдын жүзү жадырайт, мактап бүт албай. Мактап бүт албай калды пайгамбарыбыз келгендигин. Кээде биз өзүбүздү улуу инсандарды катуу мактайбыз. Алардын кичинекей жакшылыктары үчүн урматтуу бир тууганым. Бирок Мухаммед пайгамбардын жеке бир улутка эмес, бүтүндөй элге, адамзатка, үммөткө кылган жакшыны айта турган болсо, анда ыр жетпей калат эле. Караңгы заман Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям алып келген нур шооладан улам көзүн уяла ачып, кулпуруп ачылган гүлдөй жадырады. Далай жылдар артта калды. Пайгамбарыбыз Мадинага хижрат кылып көчүп барганда, Мадина калкы аны ыр менен тосуп алышты. Асыл зат чыкты белестен, айсымал нурун тараткан, дубасы бизге береттем, шүгүрлөр сага жараткан. Кудайым тандап жөнөткөн, кош келдиң, куттуу тараптан, Мекке тараптан бизге кош келдиң. Алар пайгамбарыбызга карата чын дилден ыкластарын билдиришип, таза сезимдерин жагымдуу оонго салып, бул ырдырдап чыгышкан болчу. Айлана чексиз кубанычка бөлөнүп, алардын алтын көмөкөйүнөн созулонгон шаңдуу ыр көккө жаңырып жатты.